Açıldık linya. Ош шаары 2019-жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы иш-чарага даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Ош шаарынын борбордук аянты жаштарга толуп, алар эл аралык салтанатты жогорку деңгээлде өткөрүүгө камнуда. Ырдап бийлеп боло турган иш-чарага катышкан жаштардын баары Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын студенттери. Көзүңүздөр көрүп площадьта Ош Ордо болот. Бул Ош Ордодо ар бир районубуз, бул жерде каада салтты көргөзөбүз, ар бир районубуз өзүнө берилген тапшырманы каада салтты көргөзөт. Мисалы үчүн бала бешикке салмай, ат коймой, бала бешикке салмай, кыз узатуу, чач өрмөй, хан көтөрүү, тушоо кесмей дегенде ар бир райондор өздөрүнүн тапшырмасын аткарып келатат. Андан сырткары ар бир район өздөрүнүн чакан концерттерин уюштурат. Андан сырткары ушул Аянтчада этно музыка фестивали болот, этно мода фестивали болот. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын расмий ачылыш аземине президент Сооронбай Жээнбековдун жана чет элдик коноктордун келүүсү күтүлүп жатат. Эл аралык деңгээлде өткөрүлүүчү маданий иш-чарага 500дөн ашык расмий коноктор чакырылган. Жалпы 9 мамлекеттин өкүлдөрүнүн келүүсү күтүлүүдө. Бул чоң иш-чараны өткөрүүдө ар бир жумушту дыкаттык менен караган маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Ош шаарын даңазалап, туристтерди көп тартууга мүмкүндүгүн айтат. Көбүнчөсү ушу Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары көрсөтүп калалы. Ош шаарынын маданияты эмне, тарыхы эмне, баягы тарыхый эстеликтери эмне, ошонун баардыгын абдан бир жакшы деңгээлде көрсөтүп, Ош шаарынын бир жакшы бир баягы түрк дүйнөсү билген шаарга айланталы деп атабыз. Анткени бул келечекте туризм үчүн, туристтердин келиши үчүн, негизи эле чет эл көлүктөрдү баягы Ош шаарын зыярат кылыш үчүн абдан керектүү иш-чара. Ошондуктан абдан азыр аракеттер жүрүп атат. 19 апрелде башталуучу эл аралык деңгээлдеги салтанаттуу иш-чарада элдик каада салттар, концерттик оюн-зоок программалар көрсөтүлөт. Келген коноктор Сулайман тоого саякат уюштурулат. Андан ары Ош облусунун башка тарыхый райондорунда да саякаттар уюштурулат. 20 апрелде таң эрте келген коноктор үчүн Түрксойдун спектакли коюлуп, сахналык көрүнүш, концерттер улантылат. Ага улайылы айыл чарба көргөзмөсү, кол өнөрчүлөр, темир усталар, тамак аш фестивали, мода көргөзмө жана башка маданий багыттар боюнча программалар камтылган. Тамак аш фестивали бүгүнкү күндө чоң деңгээлде даярдалып атат. Жана чоң нандар, 1 метрлик шашлыктар. Андан сырткары мына Кудай буйрса Ош шаарынын мэри дагы бир жакшы айтып атат, 1 тоннадай ашты бир 10 казанды кыдырата коюп, ошолорго аш бастырып тараттырган татта. Бул дагы аябай биз үчүн жакшы, Кудай буйрса. Конокторго чай бергенче эле, тейлегенче эле алар. Коноктор эртең 16 апрелден баштап келе баштайт. Аларды тосуп алуу, жайгаштыруу жумуштарына атайын өкүлдөр бекитилген. 3-5 тилде эркин сүйлөгөн жаш волонтерлор даярдалып, учурда аларга окутуулар өтүүдө. Жалпысынан биз Ош шаарындагы жаштардын мындайча айтканда 100 студент ыктыярчы түрдө даярдалып атат. Ал 4 бөлүктөн турат. Протоколдук бөлүк, гид бөлүгү, андан сырткары уюштуруучу бөлүк жана маданий бөлүк болуп 4 бөлүккө бөлүнүп, ыктыярчылар даярдалып атат. Ыктыярчылар тобунан болом. Мен өзүм негизинен англис тили, түрк тилинен которуп берем. Аларды ошо шаарды бизде тарыхый жерлерди көрсөтүп, аларга сүйлөп. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы эл аралык деңгээлдеги иш-чара 19 апрелден 21 апрелге чейин улантылат. Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов өз кезегинде туристтерди Ош шаарын көрүп кетүүгө чакырууда. Иш-чаранын ачылуу аземиндеги концерттик программага Керим Турапов, Гүлнур Сатылганова, Кайрат Пиримбердиев, Гүлжигит Калыков жана башка эстрада жылдыздары келет. Казакстандын атактуу Роза Рымбаеванын да келери күтүлүп жатат. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.